пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат. Туугандар, азыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айта турган 6 нерсе жашоонун конспектиси. Пайгамбарлардын акылы толук, 100% толук акыл берилген. Пайгамбарлардан бөлөктүн акылы биздики толук эмес. Билесиз ошон толук эмес деген мындай. Толук кандуу амал кылыш мүмкүн эмес болду. Бул медицина тарактан тастыкталып чыккан болду. Толук акыллардын ээси пайгамбарлар Алла Тааланын берген кабар вахий менен бизге жеткирип атат. Жашоонун 6 нерсеси бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат, мага 6 нерседе кепилдик бергиле, бекем турам деп. Мен силерге акыретте бейишке өзүм колуңардан кармап киргизейин дейт. 6 нерсеге кепилдик бергиле, мен силерди бейиш менен сүйүнчүлөйм деп атат. Демек жашоодо 6 нерсеге көңүл буруш керек экен. Колду басып турабыз. Биринчиси, туугандар, усдуку ида хаддастум, сүйлөсөңөр чын сүйлөгүлө дейт. Жалган айтуу көбөйүп кетип атат да, сөзгө турбоо, жалган айтуу дегендерчи. Сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө дейт. Ойлоп турган нерсеңер чындык. Чындыктан ырыскы кем калбайт экен да. Акыйкат сөздү айтуудан чындыктан адамдын ырыскысы кем калбайт. Ал ошо тагдырдагы эле нерсе жетет да. Чындыкты сүйлөгүлө дейт. Экинчи, өзгөчө молдокелер чындыкты сүйлөш керек. Кээ бир учурларда акыйкатты айта турган чыр келет, анан ал жерди саясатташтырып, минтип, оң жака чыгып, сол жака чыгып, бул Кудайга жакпайт молдокелер. Азыр мен бул сөздү кээ бир молда адамдарга кайрылып атам. Мондай молдолукту алдыкпы, түз жүрөлү. Аркабыз таза болсун туугандар. Аркабыз таза болсун. Аллах Таала абийирин ачам десе бул дүйнөдө эле ачып коет. Жаш кыздарга барбасын молдеке. Мен ар бир айткан сөздүн астында көп нерселер бар туугандар. Дүйнөгө азгыр кылбасын ал. Анын эси дарты, катынды алмаштырып, аялды алмаштырып, улам төшөк жаңыртпасын ырахат ал. Ал молдеке бир $100 үчүн абийирин сатып фатваны адаштырбасын ал. Андай нерсеге жол бербесин. Кудайдан корксун, анан ынтымак сактасын. Бир аз окуп алып өзүн бардыгынан аллам, аалым сезип, башкаларын текеберленбесин. Фаука кулли зи илмин алим. Ар бир илимдин үстүндө илимдүү бар. Эң илимдүү Алла Таала болот. Арыдан бери орто болсун. Түшүнүктүүбү туугандар? Муну айтып молдокелерге айтып атканда кулаңарды жапырып турушуңар керек силер. Биз айтпасак ким айтат туугандар? Ошондой айта турганда учур болот да. Эч ким мен акмын, мен тазамын деп аткан жокмун, бирок ошондой болбосок болбойт биз. Аркабыздан канча адамдар ээрчип атат туугандар. Кудай адаштырбасын. Кел ушул жерден бир дуба кылалычы, Кудай адаштырбасын. О Кудай. Молдолорду, молдо чөйрөнү адаштыра көрбөгөн. Эл ушундай үмүт артып, ыхлас койгондо оңкосунан тайдырып кетирбеген Аллах Таала. Аллахым айтканына жүргөнү шай боло турган молдолордон кылгын биздин элдин молдолорун өзгөчө. Арты таза болсун. Үй бүлөсүнө күйсүн ошолор молдолор биринчи. Өздөрү бар акчасын катып отура бербей чыгарып, элге үлгү болсун иншалла. Аллах Таала эч кимди адаштырбасын, шерменде кылбасын. Элибиздин астында таза, айтканына шай жүрө турган, кемчилик кетпей турган, эми баа кемчилик кетет, бирок одоно кемчилик кетпей тургандардан кылган. Сөздөн, көздөн жаңылтпагын. Амин. Андан кийин тууган. Биринчisi ошол, сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө дейт. Айтып койбор ал нерседен сенин башың кесилип кетпейт, башка кетпейт. Кудайдын астында айта турган сөзүңдү айт. Коркоктук менен жашоо узарып кетпейт, баатырлык менен, көсөмдүк менен жашоо кыскарып да калбайт. Экинчи, ва ауфу иза вааттум, вада кылсаңар убадаңардын өтөсүнөн чыккыла дейт. Биз жигиттерге айтканбыз, колдон келсе, унаадан унааны алмаштырып байлыкты көбөйтө бербестен, эл жер кыдыруунда аракет кылыш керек. Ошондой сөзүнө турган элдер бар, ошолорду барып көрүп келиш керек. Арасында бир аз жашап да келиш керек. Сөзгө маани берүү маселеси. Сөз өлбөш керек да. Жигиттин өзү өлсө дагы сөз өлбөсүн дейт. Бизде Кыргызстан ушундай бир мамлекетке айланалы, сөздү оңой менен бербейли туугандар. Көрөлү, карап көрөлү, ойлонолу, шашпай, муну бир карап көрүш керек экен, бир ойлонуш керек экен деп сөз бериш биздики өтө кыйын болсун туугандар. Баарыбызга тиешелүү. Мага сизге анан сөз бергендейин өтө бекем бололу. Ушундай бир сөз тарасын, бул бөлүнүү эмес туугандар. Баарыбыз Алланын пендесибиз. Ушундай мамлекет болуп түптөлүп калгандайын, ушу Кыргызстанга барсаң, кыргызстандыктар, андагы жашап аткан адамдар, булар сөз бербейт, сөзүн бирок берсе бекем турат деген болсун. Алдап кетпесин. Канча кошуна элдер менен бизде азыр могу ааламдашуу заманында көп адамдар келип атат. Мен ушул кыргызстандык адамдар алдап кетти деп башка улуттун адамдары да араздашкан учурлар болуп атат.
Сөз бербейт. Биринчисинде машина унаа жаатында азыр көбүнчө бизкилер көп иштейт экен го, Кавказ жана башкалар менен. Иштеп отуруп, биринчисинде пайда таап, экинчисинде, үчүнчүсүндө ушундай бир казак бабаларыбыз айтмакчы, лактырып кетет дейт. Лактырып дегени таштап кетет деген сөз. Андай болбош керек. Бир, мына могу Кыргызстан ырсыкка чыгып иштегени чыгасызбы? Окуганы чыгасызбы? Сиз элдин өкүлүсүз сиз. Кыргызстандын Манас аэропортунан учуп чыгып атасызбы? Мейли сиз жумуш менен чыксаңыз дагы, туугандар, биз өлкөбүздү чагылдыра турган элдин өкүлүбүз. Бир кумалак, бир карын майды чиритет болуп, биздин бир адепсиздигибизден, биздин бир илимсиздигибизден, биздин бир корс кополдугубуздан, маданиятсыздыгыбыздан, мындай бир адеп жоктугунан не болбосун туугандар? Башкалар жийиркенип калбасын. Бул нерсени мен азыр айтамбы, айтпаймбы? Бирок мейли айтып коеюн бул нерсени. Кытайда биздин кыргыздар бар, билесиздер. Илгертеден үркүнгө чейин эле отурупташкан байыркы кыргыз бир туугандарыбыз бар. Убагында заман тынч болуп турган учурда ошол жерге барса, ушундай сүйүнүп, биздин ата бабаларыбыздын, Манас атабыздын урпактары келди деп, шунчалык урмат көрсөтүп, үйүнүн төрүндө жаткызса, кыздарына көз артып, аялдарына көз артып, бузук иштерге баргандар болгон экен. Бул эмне бул? Ичкен кудугуна түкүргөн деп ушуну айтат. Туугандар, ар бирибиздин өзгөчө эркек жигиттердин мойнубузда өлкөбүздүн аманаты бар. Бул эч качан бөлүнүү эмес, жер Алланыкы, эл Алланыкы. Бирок мамлекет болуп түптөлгөндөн кийин топубузду, ак калпагыбызды, желегибизди, туубузду, жалообузду казактар айтмакчы. Мындай бир булгап калбайлы да. Тың бололу. Жашоодочу мындай эркекче сүйлөгөндө, жигитче сүйлөгөндө бир пайдадан калсаң дагы, бир пайдага жетпей калсаңыз дагы, өлкөңүздүн беделине шек келтирбеңиздер сиз. Мамлекетиңиздин желегине шек келтирбеңиз. Мейли пайда таппай эле ошол жерде. Бирок жалган айтып, аны уктатып кетип, айландырып кетип эмес, кечиресиз бул сөздөрдү айтып аткан үчүн. Жигиттер мындай. Чыныгы бир имандын негизинде ушундай бир сүйүүбүз болсун туугандар. Бул аманат ар бирибизге. Аманат. Андан кийин адду иза туминтум, аманат жүктөлсө аманатка кыянат кылбагыла деп атат. Аманат жүктөлсө аманатка кыянат кылбагыла. Согуп кетейин, уруп кетейин, алдап кетейин деген түшүнүк болбосун. Кийинкиси вахфаду фуружакум, уяттуу жериңерди сактагыла дейт. Намыска бекем болгула. Зинага барып койбогула деп атат. Бирөөнү бузуп койбогула деп атат да. Кийин вагудду абсаракум, көзүңөрдү сактап жүргүлө дейт. Адам көзүн сактабай агыта берсе, биякты карап акмалап, биякты карай берсе, бул зинага жетелейт да. Бүгүн биз ой бузулган замандабыз да. Заманда күнөө жок, заман ой бузулуп калган. Аялды көрсө жаман ойлой турган замандабыз. Ойду таза тутмайынча бизге Аллах Таала ийгиликти ачпайт. Ушундай, бул акыйкат туугандар. Оюбузду тунартып таза сактамайынча бизге Аллах Таала чоң максатты деле салбайт, чоң эркти деле бербейт. Анан ихласыбызсыз болот. Ихлас адамды алыска жеткирет. Ой тазармайынча. Ойду таза кармаш керек. Ойду таза кармау үчүн шарияттын жол жобосун кармаш керек. Аял өзүнчө, эркек өзүнчө. Анан бул досум, бул аяшым деп бет маңдай отуруп, анан күлүп, кызганчып баштап, көз кетип, сөз кетип, ой кетип. Жок туугандар. Ар бир нерсе Алла билүүчү. Алла бизди жараткандан кийин эркектин табияты канчалык, аялдын табияты канчалык билиш керек. Ошонун алдын алыш керек. Оюбуз тазарса, мурдагы ата бабаларыбызга келген бийик ойлор келет да. Оюбуз тазарбагандай биз ал бийик ойлорго даяр эмеспиз. Анан акыркысы, 6-чысы, ва куффа айдикум, зулумдуктан, кан төгүүдөн этият болгула деп атат. Мындан кийин мен суранат элем, мамлекетибизде тынчтык болсун. Бул эч бир саясатка катышы жок. Диндеги сөз тууган, мен диндеги аманатты айтып калайын. Өмүр бар кезде, тирүү кезде тополоңго жол бербейли. Дүйнөлүк тарыхта, динде дагы, дүйнөлүк тарыхта да мамлекетте тополоң кылып, төңкөрүш кылып, башаламандыкка жол берип, биз эч качан ийгиликке жете албайбыз. Артка гана сызга турабыз да. Бул мамлекет аманат. Бул эл жер аманат жалпы. Мойнубузда аманат. Аманаттан суралабыз. Ошон үчүн ар бир баскан кадамды, кабыл алган чечимибизди үммөттүн эртеңки келечеги, мамлекетибиздин эртеңки келечеги үчүн кабыл алсак, биз эч качан иншалла туугандар адашпайбыз. Бул жер аманат. Араздашууга, куйтулукка, арамдыкка, бөлүнүүгө жол бербеш керек. Иншалла, жанагы жолдор кайсы ош менен бизди каякта нарынды көлдү туташтырган жол болсо, мен ойлойм канча кудалар көбөйөт деп. Бөлүнүп жаруу дагы жоюлат. Ошондой балдарыбызга керек болсо көлдөн эшит барып Баткенден келин алып берели туугандар. Оштон Жалал Абадтан алалы, нарынга, көлгө берели. Анан көлдүктөн өлдүк деп жүрө бербей.
өлбөй эле жүрөт го мына менин доштук кайын журттарым.